Ал эми бандиттерди болсо, мамлекетибизде опугу, кылмышкерлер, уюшкан кылмыштуу топторду, аларды түп тамыры менен жок кылабыз. Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Эч кандай бандиттер, опугичниктер, смотрящийлер, положенистер, ворлор деген болбош керек биздин мамлекетибизде. Болом дегендерди, же болбосо мен ошо кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, мен деген чорныймын, дагы башка дегендердин баштыгын башын кесебиз. Ачык эле айтайын. Бирөөсү башын көтөрүп көрсүн, bir bandit bir жерде башын көтөрүп көрсүн, биз алар менен мыйзам чегинде катуу жазага тартабыз. Бул мамлекеттин бүгүнкү күндө саясаты. Биз ушинтип коомубузду катуураак кармап, ошо бандиттердин бардыгын жок кылып ала турган болсо, Кудай кааласа, 2-3 жылдан кийин бандиттер бардыгы жок болсо, коом өзүн өзү башкарып калат. Кийин уже эч ким чыга албай да калат. Мына 2-3 жыл жакшыраак кармап турайлы, кийин бандиттер чыкпай да калат. Билесиздер, көчөгө толуп кеткен, мен чорныймын, мен чорныйга барам, чорный менен чечем, бул чорныйдын балдары, чорныйлар келет, чорныйлар кылып атат деген. Эми андайлар болбойт. Болбойт андайлар. Мына мен жоопкерчиликти ушул боюнча жооп берем. Себеби мен ошого жооп бере турган кызматта олтурам бүгүнкү күндө.